Мен болгону үйүрүндө учуп бара жаткан канаттуу кушмун. Мен каркырамын. Караңгы түндө жылдыздарды көздөй учуп баратып, өз оюмду ойлой берем. Кудайга жана адамдарга айтып, ыйлай берем. О адамдар, жерге этият болгула, ишиңер жеңилдесин. Силерди, адамдар, кырсыктардан, жалбырттап өчпөй турган өрттөрдөн, тыйылбаган кандуу уруштардан, кайрадан оңолуп, ордуна келбеген жаман иштерден сактасын. Кылымдын залкар жазуучусу, дүйнөлүк адабияттын кайталангыс классиги, ойчул инсан, кубандуулуктун мисалы, улуу акылман, адамдык баалуулуктун жана маданияттын сактоочусу Чыңгыз Айтматов өзүнүн чыгармалары аркылуу бүт ааламга кыргыз элин таанытты. Анын чыгармалары менен бир канча муун тарбияланды. Кудай берет ар адамга тагдырды, мен да өтөм, сен да өтөсүң акыры. Жерененин кучагында мемиреп аалам алпы, Айтматовда жатыры. Айтматов бар аалам тоолук көрүнчү, араткан таң кубанч менен сөгүлчү, айкөлдүк манас баба өңдөнүп, мээрими да күн нурундай көрүнчү. Жүрөк ай назик эле кең эле, аялам бир батып кетчү тез эле, турса дагы атак даңкы таш чарып, көтөрчү эле көтөргөндөй жерени. Азыр менде 3 тамгалуу жер болот да. Бишкек, Алмата, Москва. Ушул 3 шаарга өзүм ошого даярданып атам. Анткени негизги менин иштерим, чыгармачылыгым ушуларга байланыштуу. Мен азыр бош кишимин. Европадагы дипломаттык кызматымды аяктадым, бүттүм. Рахмат. Көп жылдары ошого кетти. Эми өзүм менен өзүм болом. Алматыга да барып турам, анткени казак агайындар менен абдан жакынмын. Мен кинолорумду коебуз деп атат, спектакльдерди коебуз деп атат. Көп жылдан бери аралашып мындай эмгектешип калганбыз. Москва болсо өзүңөр билесиңер, дүйнөлүк борбор. Москва менен мен дайым байланыштамын, каякта болбосун. Сөзсүз ошо жактан кандайдыр бир күч кубат алам. Айта турган сөзүм, жүгүртө турган оюм. Ал эми Бишкек өзүбүздүн Кыргызстан эми белгилүү. Өз элибиз, өз жерибиз. Ушул жерден өнүп өскөнбүз. Анан эми азыркы жаңы заманда биргелешип замандаштарым менен өзүмдүн мекенимде жашаш ошондой. Айтматов 25 жыл, башкача айтканда 1961 жылдан баштап 1986 жылга чейин Кыргызстан кинематографисттер союзунун төрагасы болгон. Кийин чет өлкөлөрдө элчилик кызматтар менен жүргөн мезгилдерде анын бөлмөсү бош турчу. Азыр Айтматов мейманканасына айланып, келгендерге улуу сырларды жашырып жаткандай сезилет. Чындыгында эч кимге айтпай, кандайдыр бир кол жазмаларды же күндөлүктү калтырып кеткендей туясың. Анткени менен тыган коюлган эмгерек, китеп текчелерден ашыкча деле нерсе жок. Ушул иш бөлмөдө Чыңгыз Төрөкулович журналисттер, талантына таазим эткен окурмандар жана албетте кинематографисттер менен көптөгөн жолугушууларды өткөргөн.
20-кылымдын залкар жазуучусу, дүйнөлүк адабияттын кайталангыс классиги, ойчул инсан, кубандуулуктун мисалы, улуу акылман, адамдык баалуулуктун жана маданияттын сактоочусу Чыңгыз Айтматов өзүнүн чыгармалары аркылуу бүт ааламга кыргыз элин таанытты. Анын чыгармалары менен бир канча муун тарбияланды. Жыйырманчы кылымдын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов түпкүлүктүү, бай тарыхтуу кыргыз элинин уулу, замандашыбыз болуп калганына теңирге таазим этип сыймыктанып келебиз. Анын пенделик өмүрү токтогон менен дагы да кылымдарга калтырган баалуу руханий мурасы түбөлүктүүлүккө, өлбөстүккө карай жолун улай берет. Аны менен бирге жүрүп, маектешип, кеңеш сурагандар жана жазуучу же болбосо улуу инсан катары сыйлагандар, чыгармаларынан таасирленгендер Айтматов тууралуу өз ойлорун төмөндөгүдөй билдиришет. Abdan ökünüştü. Elde yurtta anın jüre turgan, anı salmağı öte çoğun. Kadir barkız çoğun. Kırgızdın bir alatoğusu kulağanday oldu da. Alatoğusu kulağanday. Bunun o iş emez. Yani elbette yaşlar özet, yaşlar gelir. Ordun basış hareket kılganlar болады. Oňay menen ordu tolboyt. Айтматовды. Eň elege bir 100 yıl gerek. Ekinci Айтматов jaralış üçün, Kırgızga geliş üçün. Ema şonday bolsa da mындай el var, yurt var, el aman, yurt aman bolsun. Айтматовдай uğuldardy tünögen Kırgız el aman bolsun. Kırgız elinde ынтымак bolsun, birimlik bolsun. Mындай jakşı döwletli yaşaw bolsun. Şunu kalaýbız da. Yine özü yok, örneği var degen Kırgızca söz var. Özü gitti, biroq yazgan emgekleri kaldı. Ekinci ömrünü yaşayıveretenler, kitapları. Kitap, aşağı kitaplar arkalı tarbiyalangan milyonlagan yaşlar bütün dünyada. Alar oşonu kayra okup, kayram etip, kayra kumarlanıp Çıngiz testeyveredi. Çingiz'den kuvvetli güçü, moşnay tamiri ulam göktep, ulam жаңырып tura veredi kitaplar arkalı. Kançalık kiyinki muğundaran okugan sayın. Oşonçoluk kımbat kitaplarda alar. 70 yıllarında öz bayağı turgan jayım o Çoңarıkta. Çoңarıktan çurkap çıkıp Alpılagerge çeyin çurkap жүрген. Bayağı baseyinde günü tünümünün abdan köp bayağı
сүзчү. Ысык көлдө биз баягы иштеп атканда бир сценарийде мен отурам көлдүн жээгинде, ал болсо бир нече километр ошо сүзүп кетет. Мен чочуп кетем ошо. Ай, что такое? Ай, где лодочники? Давайте садитесь. Вы его сопровождаете. Что вы делаете? Мен өзүмө ушундай баягы сүзгөнүн билбейм да. Вот. Дай меня таңғалычым. Я говорю, Чыңгыз Төреқұлович, я сижу на берегу, все время вечно жду, когда вы из дальнего заплыва вернетесь, понимаете? Вот. Так что я думаю, что Чыңгыз Төреқұлович это человек, который ушел в дальний заплыв. Вот. Такие люди, как Айтматов, не умирают. Өткен жылы мына, когда падают в гору деген вечная невеста деген китебі шығып, ошондагы мага береке бердилер. Онда жазат Сооронбай калемдешиме, замандашыма, досума деп жазып берген. Китебинде жазган автографты келтирип койду. Ошончо баран мен 3-чү китебим ушул. Мен билген Чыңгыз деп. Ушул Чыңгыз Айтматовго менин арыныган белегим ушу китеп болуп калды. Чоң заттагыдай мүйүзүмдөн ажырап токол болуп отурам. Куйругу жок, жалы жок, сопол болуп келатам деп Манастын ыйлап келатышы. Эр чобактан айрылдым, Алманбеттен айрылдым. Иш болуп азыр биз дагы ошол чоң газаттай болуп турабыз да. Өзү романы жазгандай эми тоолор эми кулады да. Аска болсо эми кулады. Чыгыштан батышка батыштан чыгышка кеткен поезд токтоп калды. Эми баарыбыз ошол бекетте келип улуу инсанды, улуу залкар жазуучубузду узатып атабыз. Айтканга кудурет келбей, кечирип коюңуздар. Айтматов өзүнүн чыгармаларында жаныбарлар дүйнөсүн чеберчилик менен чагылдырып, алардын образы аркылуу адамдарга собол салган. Ал кыргыз элинин маңдайына жараткандан тартууланган, жарыгы жанган чолпон жылдыз эле. Кыргыз элинин баатыры Манас маданиятында Манас эпосу кандай мааниде турса, Чыңгыз ата дагы бүгүнкү күндө дархан сүрөткери катары кыргыз элинин тарыхында түбөлүккө жашай турган далошолордой улуулук.